Суу ташкынды көрсөңүз шок болосуз. Ысык көл областында жаан аябай каттуу жаагандыктан көптөгөн жерлерди суу каптап жатат. Тик учактын кулашы. Түштүк Кореяда тик учак кулап, анда бир адам ордунда мерт кетти. Адыхан Мадумаров Бакиев тууралуу эмне деди? Мышыктын баласы дагы бөтөн жерде жүрүшүн каалабайм. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ысык көлдө катуу жаан чачындан улам суу ташкындары катталды. 24-25 мартта Ысык көл облустунун Төп жана Ак суу райондорунда катуу жаан чачынын кесепетинен суу ташкындары орун алып, өзгөчө кырдаал жаралды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, жергиликтүү бийлик жана жарандык коргонуу кызматтары ыкчам аракет көрүп, суу каптоо коркунучу жоюлду. Тазалоо иштери жүргүзүлүп, суу каналдарга багытталды. Ошондой эле көпүрөлөр жана жолдор коргоого алынды. Учурда аймакта жогорулатылган даярдык режими киргизилип, абал тыкыр көзөмөлдөнүүдө. Булак Кактус Кежи. Мышыктын баласы дагы бөтөн жерде калышын каалабайм. Мадумаров Бакиев тууралуу пикирин билдирди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Адахан Мадумаров азаттыкка курган маегинде качкын президент Курманбек Бакиевди өлкөгө алып келүү боюнча пикирин билдирди. Негизи ханы качкан элдин куну качат дейт. Эмнеге качты? Маселе ушунда. Ушул күзгө чейин Бакиев бир канча жолу эгерде адилеттүү, ачык сурак боло турган болсо, анда мен сурак берүүгө даярмын деп айтты. Ал Курманбек Салиевичтин позициясы. Муну эл кандай кабыл алат? Ал элдин позициясы. Бийлик кандай кабылдайт? Ал бийликтин позициясы. Эгерде бийлик чындап ак карасын талдай ала турган болсо, бардыгын алып келип иликтеш керек. Мен Мышыктын баласы дагы бөтөн жерде калышын каалабайм, деди ал. Эске салсак, президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде Курманбек Бакиевди алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айткан. Өлкө башы сөзүндө Беларусь мамлекети камабасаңар өткөрүп беребиз деген талап койгонун белгилеген. Кийинчерээк президенттин маалымат саясатынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков Facebook баракчасында Курманбек Бакиев Кыргызстанга кайтарылса, бир топ коррупциялык иштердин бети ачылмактыгын жазган. Ал арада качкан президент Минск шаары менен Жалал Абад шаарында ооз ачар өткөргөнү белгилүү болду. Мен Мышыктын баласындагы бөтөн жерде калганын каалабайм. Түштүк Кореяда токой өрттүн өчүрүү учурунда тик учак кулап түштү. Түштүк Кореянын түштүк чыгыш аймагындагы токой өрттүн өчүрүү учурунда тик учак кулап түшкөн. Бул тууралуу орус басылмалары жазды. Маалымат кылайык, тик учактын бортунда бир учкуч болгон. Ал ошол жерден каза тапкан. Аталган кырсыктан улам 27 миңден ашуун тургун үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болгон. Мындан тышкары тилсиз жоо кеминде 18 адамдын өмүрүн алып, дагы 13 адам оор жаракат алган. Учурда өрт 17 миң гектардан ашык токойду 209 объектти өрттөп кеткен. Кырсык менен күрөшүүгө 128 тик учак, 5 миңге жакын мамлекеттик кызматкер, 3 миңден ашык өрт өчүрүүчү тартылган. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Лавров Зеленский саналуу күндөрү калганын түшүнүп турат. АКШ президенти Лавров Зеленский саналуу күндөрү калганын түшүнүп турат. АКШ президентинин атайын өкүлү Стивен Уитков Украинадагы согуштун өзөгүн түшүнүп турат. Бирок кепке келүүнүн мөөнөтү боюнча Владимир Зеленскийдин алсыздыгына жол бербөө ниетиндеги Европа элитасын ашыра баалап жиберди. Киев бийлигинин башчысы мөөнөтү бүтүп бара жатканын түшүнүп турса да, кепке келгиси келбей турат. Бул туурасында РФ Тышкы иштер министрлигинин башчысы Сергей Лавровдун айтканын РИА Новости жазган. Мындан мурдараак АКШнын атайын өкүлү Стивен Уитков Bloomberg ТВ каналына Украинадагы согуш отун толук 2 аптада өчүрсө боло турганын айткан эле. Кийинчерээк журналист Такер Карлсонго берген интервьюсунда Уитков Украинадагы жаңжал боюнча бир катар билдирүүлөрдү жасады. Тагыраагы ал 4 аймакта референдум өткөнүн белгилеп, добуш бергендердин басымдуу көпчүлүгү Россиянын курамында болууну каалаганын белгилеген.
Ал акылдуу, энергиялуу адам, элдин баары жөнөкөй эле нерселерди түшүнүшү керек деп эсептейт. Такер Карлсонго берген интервьюсундагы айткандарына караганда соңуштун маңызын түшүнүп турат. Бирок Зеленскийдин алсырап кетпеш үчүн ага жүк артууну каалап турган европалык элиталардын ашыра баалап алган деген Лавров. Министр муну менен катар эле Зеленский өзү да бошоңку тарткысы келбегендигин, себеби Украинадагы радикалдык маанайдагы чөйрөлөрдөн тышкары анын кемеңгерлик образы эбак эле өчкөнүн, саналуу күнү калганын түшүнүп турганын белгилеген. Саясий илимдердин кандидаты Аскар Акаев дүйнө салды. Ош мамлекеттик университетинин философия жана политология кафедрасынын доценти, саясий илимдердин кандидаты Акаев Аскар Абдраимович 25 мартта оорудан дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу аталган окуу жайдан билдиришти. Аскар Абдраимович 1971 жылы 28 июлда Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Башбулак айылында туулган. Кыска убакыттын ичинде менчелик көп иш жасаган эмес. АКШнын президенти Дональд Трамп Newsmax телеканалына берген маегинде 2 айлык бийлик мөөнөтүндө АКШнын тарыхындагы башка бардык президенттерге караганда көбүрөөк ийгиликке жетишкенине ишенерин билдирди. Эч ким мынчалык кыска убакыттын ичинде мынчалык көп иш жасаган эмес. Бар болгону 2 айдын ичинде менимче мен ар бир президентке караганда көбүрөөк нерсени жасадым, деди ал. Трамп айрыкча ар кандай компаниялар тарабынан АКШ экономикасына инвестициялар тартылганын, $100 миллиард долларлык алдамчылыктар аныкталганын белгиледи. Мындан тышкары АКШ президенти мурдагы президент Джо Байденди анын администрациясын кечирүүгө аракет кылып жатканын, бирок алар абдан жаман иштерди жасап, коррупциялашкан деп эсептей турганын билдирди. Булак Назар Ньюс KG.